Власти на этой неделе начали пропагандировать тему разработки месторождения Жетимто. Акылбек Джапаров заявил, что решительно намерены начать разработку. Причем нас убеждает, что государство будет разрабатывать месторождение само, и никакого урона экологии не будет. Но верить правительству себе не доверять. Бұл коррупциялық тонау екендігін бүт Қырғызстан көріп тұрды. Бірақ ошол кезде коррупцияға қарсы күреш агенттігінің комиссары Садыр Жапаров үн қатқан емес. Эмне ал соқыр беле, эмне ал дүлей беле, эмне ал дудук беле. Мақұл Максимнің уағында қорқсын, қызматым деп қорқсын, бизнесім деп қорқсын. Бирок Максимдин кеткенине 10 жыл болду. Тийбегиле, Жетимтоого тийбегиле. Теңир тоонун желкесин тилбегиле. Токтогул кез соолуп калат дайраң жок. Төшүн жарып курсагына кирбегиле. Нарын дарыя, бейиштен түшкөн дарыя. Намыссыздар билбесеңер болсун жарыя. Тоолор бизден эмчек болсо мөңгүсү сүт. Тоноттурбай сакта деген баба карыя. Депутаттар берип жатат добуштарын, дария экен сатууга да коңуштарын. Көрүп алып өкүлдөрдү өкүндүм мен. Келечекке бүт кайдыгер болушканын. Мейли алар кайдыгер болсо болушсун. Мекенчилдер ачкыла көзүңөрдү, өтөсүңөр Жетимтоону алдырсаңар, өмүр бою жек көрүнүп өзүңөрдү. Жетимтоого тийбегиле. Аза Ишенбеков. Кызык жашоо башталды, иштетели баштады. Бир муштундай түйүлөлү бириктирип жаштарды. Эч кайдыгер болбойло, келечекте хойлойло. Жагалданбай байларга, мыктыларды колдойло. Сиздин 87 сомуңуз Кыргызстанда коррупция менен күрөшүүгө кандай жардам берет? Анткени Айтайт ТС каналынын миссиясы Кыргызстандын элине кызмат кылуу, элдин үнү болуу. Биз силердин көзүңөр менен карап, кулагыңар менен угуп, чилистендердин карасантай схемаларын ачыкка чыгарабыз. Аларды сиздер менен биздин кызыкчылыгыбыз үчүн, азыркы эркин Кыргызстандын жыргалчылыгы үчүн иштөөгө мажбурлайбыз. Эркиндик берилбейт, ага жетүү керек. Ал үчүн күрөшүүбүз керек. Patreon жөнүндө толук инструкцияны видеонун алдындагы шилтемеден көрсөңүз болот. Patreon'дон бизди колдоңуз.